Урматтуу депутаттар, күн тәртиби алдыңыздарда турат. Анда күн тәртибиндеги биринчи маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Бекешев, Абиров, Төлөнов демилгелеген Кыргыз Республикасындагы кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окуга киргизилет. Баяндамачы Бекешев Дастан Далабаевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Чакырылгандар Бөкөнтаев Кубанычбек Кеңешевич, Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын төрагасы, Төлөгөнова Аида Бешеналиевна, мамлекеттик ипотекалык компания Ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрайымы, Абакиров Малик Айдар Барктабасович, кепилдик фонд Ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы. Урматтуу депутаттар, бул маселе боюнча 6 фракция жана элдик тобунун экинчи, үчүнчү окууда карап берүү боюнча чечимдери бар, регламентке ылайык. Бүт фракция чечимдери бар, ошондуктан ушул маселени экинчи жана үчүнчү окууда карап берсек. Анда сөз баяндамачы Бекешев Дастан Далабаевичте. Урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Эрмекович, экинчи окууда мыйзам долбоорго сунуштар Кабминден түштү. Биз алар менен макул болдук. Себеби бул жерде кепилдик портфель ал эмне экенин ушуну аныктаманы белгиледип, ушуна сунушту беришкен. Биз ошону кабыл алдык, көрсөткөнбүз. Анан кепилдик фонд боюнча биз толук мындай карап чыктык мыйзамды. Менде өзүмдө только бир эле редакциялык бул жерде, наверное, мындай орусча айта кетсем, бул ошол боюнча редакциялык эле сунуш эле. Вот акыркы беренеде Кабминге биз тапшырманы берип атабыз. Кабинету министров Кыргызской Республики, Национальному банку Кыргызской Республики, гарантийным фондом Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои решения. Вот здесь слова гарантийным фондом Кыргызской Республики надо исключить, потому что нормативно-правовые акты они не утверждают. Вот и все. Вот только такого редакционного большая просьба отделу тоже учесть этот момент. Калганы болсо биз карап чыктык, эми лингвистикалык экспертиза жактан депутаттардан сунуштар түшкөн жок кат жүзүндө. Суроолор болсо мен жооп бергенге даярмын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Анда сөз суроо берүү үчүн депутат Талиева Камила Дразаковнага берилет. Арбагыла, урматтуу жыйындын катышуучулары, биз биринчи окууда абдан жакшы талкууладык. Бул мыйзамды керектүү мыйзам долбоор. Дастан Далабаевич, правовая оценка берилиш керек го бул? Корутундуда жок. Укуктук экспертизасы түзүп берилдиби? Негизи берилген. Кайчы пикирлер жок бул жерде. Башка мыйзамдар менен. Анан менде сунуш бар да, сиздин экинчи окуудан кийин бул мыйзам долбоорун экинчи окууга чейин дегеним. Азыр экинчи окууга кирип. Азыр экинчи ошол палат экинчи окуу эми успейт этпей калат окшойбуз. Бир парламенттик угуубу, жете керек столбу, бир мындай жыйын өткөрүш керек го, коомчулук, жалпы коомчулук билсин. Бул маалымат элге жетиши өтө маанилүү да. Мен сунушум, ошону карап көрбөйсүңөрбү? Менимче бул Камила Абдразаковна мындай кылсак, себеп бизде ушул жумада сессия бүтөт да, эми жакы биз каникулга кетебиз да. Анан бул мыйзам долбоору өтө керектүү болот атат, себеби азыр первоначальный взнос кимде акча жок болсо аларга кичине мүмкүнчүлүк болот да. Анан биз ушул мыйзамды бекитсек, анан кепилдик фондко ушундай тапшырманы берсек, алар коомчулукка ушуну айтса, менимче аларга өзүлөргө керек да бул. Данияр Коомчулукка ушул маалыматты берсе. Данияр Эрмекович, муну биздин корутундуда, комитеттин корутундусунда эми грамматикалык каталар көп экен да, мен ошо ката таба берип эле чарчадым. Карап койбойсуңарбы каталарды? Мисалы, дайындалган деген сөздү жаза албай калыппыз да. Мындай эмени грамматикалык каталарды карагыла, биз эми ушуга азыр добуш беребиз да. Ошо каталарды карабынан киргизсеңер, бөлүм башчылары отурасыңар, жылдын 20-га жакын киши барсыңар, 10дон ашуун. Ошо катасы жок, грамматикалык катасы жок. Келсинчи документтер.
Рахмат, Камила Абдразаковна. Әлбетте, сізді айтқан ұсыныстарды, кемшіліктерді еске алып, мына отдел азыр бұл жерде барда отырады. Ошол боюнча біз атайын өзгөчө жыйын өткөзөбүз. Рахмат. Мен бар екен, онда справка обоснованияны қарасаңар, ақша мәселесі керектелбейт деп көрсөтүлүп атат да. Айырбыда болсо подпункт 1 пункт Д мүмкүн керектелет деп көрсөтүлүп калыптыр. Ошондон улам бул акча маселеси боюнча кандай болот? Жок, каражат бул жерде керек жок болот, себеби бул кепилдик фонддун акчасы да. Республикалык бюджет бир эме кетпейт да. Айырбыда жазылып турат да, ошону карап койбойсуңар банда. Мүмкүн керектелет деп турат, көрсөтүлүп тур да айырбыда. Айырбысын карасаңар. Хорошо, карап чыгайлы. Рахмат. Урматтуу депутаттар, дагы кимде суроолор бар? Аталган мыйзам долбоор боюнча. Жокпу? Анда суроолор кечиресиздер. Сөз суроо берүүчү депутат Абдибаева Айсара Нышановнага берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу эл өкүлдөрү, чакырылгандар. Дастан Далабаевич, вот мамлекетибиздин бюджетине кандай киреше чыгашалар болот экономикасына ушул кепилдик фонд боюнча мыйзам жөнүндө? Атынан кандай? Жок, кепилдик фонддун өзүнүн акчасы бар. Алар чыгаша капитализация болбосо, а так башка жок. Именно бул проект менен байланыш жок да. Биздин кардарларга, орто ишкердикке кандай жеңилдиктер каралды, ошо атап айтып бересизби? Бул жерде кепилдик фонд ошол боюнча айтса. Ушундай бар экен ушул жерде. Мен окуп чыктым да. Жеңилдик 2% же кандай? Жок, 2% да. Алар өзүлөр жооп берсе, себеби бул азыр 2%. Биз азыр ипотеканы алгандарга кепилдик фонддун ушундай кепилдикти алганга уруксат эле берип атабыз да. Мурун только азыр ишкерлер ала алат, а жарандар, жөнөкөй жарандар ала албайт да. Ошон үчүн биз ушуну механизмди көрсөтүп атабыз. 2%ды ким төлөйт ошондо? Кепилдик фонд. Мен уруксатпы, мен жооп берип коеюн. Урматтуу Айсара Нышановна, Сиз өзүңүз тааныштырып, анан жооп. Абакелов Малик кепилдик фонд ачык акционердик коомунун төрагасы. Урматтуу Айсара Нышановна, биз болсо бүгүнкү күнгө чейин ишкерлерге кепилдик берип атабыз. Ошондо берилип аткан кепилдиктин көлөмүнөн 2 же 2,5% бир эле жолу комиссия алабыз. Эгерде бул мыйзам ишке кирсе, ишкерлерге ошол эле уровеньде комиссионный калат. Комиссионныйларды ишкерлер төлөйт. Эгерде биз бу санап көрсөк, жылдык, сиз как банкир түшүнөсүз да, эгерде 3 жылга, 4 жылга берилсе, биздин комиссионныйды 2%-ты бөлсөк жылга, 3 жылга же 4 жылга берсек, 0,5%-тан 0,7%-га чейин эле кошумча кошулат. А эгерде биз ипотека программасы кирип калса, анда 2%-ты биз 25 жылга бөлсөк, анда 0,8% эле кошумча расход болот да, клиент жана ипотека программасы боюнча насыя алып аткан биздин жарандарга. Незначительный болот экен да? Ооба. Түшүнүктүү, рахмат. Бул мыйзамды колдойбуз, биздин кардарларга керек мыйзам да. Рахмат. Колдойбуз, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү депутат Алимжанов Фархатбек Айбековичке берилет. Рахмат, Даниил Эмекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Этот гарантийный фонд, это получается государственная компания, да? Гарантийный фонд это государственная компания? Гарантийный фонд это акционерное общество. Ну, который акционерный, не государственный, что ли? Не государство, да? Это же государственный. Да. Ну, здесь такой вопрос, механизм. Какой предусмотрен механизм определения Национальным банком коэффициента мультипликатора, то есть как Нацбанк
определяет, насколько объем гарантийного портфеля может быть выше размера собственного капитала гарантийного фонда. Ну, тут уже, наверное, вопрос, наверное, непосредственно гарантийному фонду самому, наверное. Урматтуу Фархат Абикович, бүгүнкү күндө Улуттук банктын нормативный документтерине ылайык мультипликатор 2 деген коюлган. Ошо менен азырынча иштеп атабыз. То есть бүгүнкү күндө эгерде биздин капиталыбыз 6 миллиард 632 миллион болсо, биз 13 миллиард 200 миллионго кепилдик бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. А за счет каких источников будет погашаться гарантии, если объем гарантийного портфеля будет выше размера собственного капитала гарантийного фонда? Можно уточнить? Что-то я не понял вопрос. Биз айтканыбыз ошо 6 миллиардтан ашша болуп төлөй албай калса, ошо источник каерден погашаться кылынат? Но у них же есть, получается 6 миллиардов же. Они могут на 13 миллиардов гарантий дать. А если, грубо говоря, жаман алсак? Это же постоянно же оборот же. Вот на 13 даже есть миллиардов, им же всегда возвратность идет же ежемесячно. Она же на одном месте не стоит же. И там же нет такого, что сразу на всю сумму гарантийного портфеля они выдают. Такого же нет. Понятно. Получается, сейчас до 13 миллиардов есть, да, гарантийный фонд? Мы можем предоставить до 13,2 миллиардов сомов. Я вам просто тогда, может быть, небольшую справку дам. Вот, например, в Японии, согласно закону о корпорациях кредитных гарантий, там мультипликатор установлен 1 к 60. Реально факт на 2016 год, 1 апреля, 52,2. В Европе там 9,7. Средневзвешенные по гарантийным фондам по всей Европе. Да? В Корее кодит, у них там где-то около 12. 1 к 12 мультипликатор работает. Что касается возвратности, я хочу сказать, кайтарымдуулугу жөнүндө айта кетсем, анда бүгүнкү күндө кепилдик фонд берилген кепилдиктердин кайтарымдуулугу 99,8%. 6 жыл иштеген убакытта, да? Жақсы, тогда последний вопрос. Ошо гарантийный фонд керек. А вот исламский принцип финансирования азыр күчөп атат бизде да. Ошого дагы бар гарантийный фондда? Биз бир ай мурун исламдык принцип боюнча кепилдик фонд инструментин киргиздик. Бүгүнкү күндө биздин банктар ислам финансылык борбору боюнча ошолор менен келишим түзүп атабыз. Бул АКБ Кыргызстан, Бакай банк, Айыл банк, РСК банк. Ошолор менен эгерде келишим түзсөк, анда биз ислам принципи боюнча кепилдик бергенге даярбыз. Болот, да, кепилдик исламский принцип. Жакшы. Рахмат. Жакшы, эмне кагаз түрүндө берип койсо, ошо макул, макул. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Суроого жазылгандар суроолорду берип бүтүштү. Анда чечимге өтсөк, комитет чечими алдыңыздарда турат. Урматтуу депутаттар, 6 фракциянын жана элдик тобунун фракционный чечими алдыңыздарда турат. Ошондуктан мен комитет чечиминде могул жерде экинчи деп турат. Ошону мен экинчи жана үчүнчү деп окуп кетейин. Себеби ошо комитеттер фракциянын чечимине таянып. Комитеттин корутундусу Кыргыз Республикасында кепилдик фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жактырылсын жана аны экинчи, үчүнчү окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Комитеттин чечимине дошко салам, дош бериңиздер. Макул. Каршы. Жок, көпчүлүк дош менен кабыл алынды. Бул маселе боюнча келгендер бар берсеңиздер болот. Рахмат, урматтуу депутаттар.